Үтүркалиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби тарбиялык саат башталыш класс мугалими Өскөнбаева Кымбат Ишенбаевна. Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн 9-сентябрь комуз күнү. Балдар, бүгүн комуздун жаралуу тарыхы боюнча видео сабакты көрүп Илгери өткөн бир заманда Камбаркан аттуу мергенчи жашаган экен. Камбаркан бүт айылды мергенчилик менен багып туруптур. Күндөрдүн биринде ал аңчылыктан келе жатып, Hey, sen kimsin? Kim bu? Bul menden çıkkan ün. Bul sihirli ündü. Senden kanip kütse oladı. Bul tentek çağır çıktın ruhu. Ötkönde adamlardan kaçıp gele jatıp, jardan sekirgende mergender jaa menen atıp öldürgön. Anan al menim butağıma ilinip kalıp, mergender ala alбай койгон. ушул окуядан кийин Камбаркан музыкалык аспап жасап, ага чаарчыктын ичегисинен кургатып, кыл тагып күй черткен экен. А бирок эмнегедир сыйкырдуу үн чыккан жок. Картемен, өткөндөгү сырдуу үндүн сыры эмнеде? Мен аракет кылдым. Бирок эч кандай майнап чыккан жок. Сырдуу үндүн катуу чыгышы мен картайып калганым үчүн, сөңгөгүм куурап калган ичим көңдөй. Ал эми үндүн кубулушу кооздугун шамалдан сура. Рахмат, Картемен. Рахмат. Шамал. Сырдуу үндүн кубулушу сыры эмнеде? Мен болгону Картеменди термелтип, ичегине кыймылга келтирем. Ошентип Камбаркан көптөгөн кыйынчылык менен биринчи күүнү ойлоп тапкан экен. Ошол чертилген күү Камбаркан деп аталыптыр. Күүнүн башы Камбаркан деген сөз мына ошондон калган экен. Үч буруу, жалгыз тээк, үч кыл комуз. Чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз. Оп-оңой, көргөн көзгө жөп-жөнөкөй. Бирок да өнөрү бар, айтып болгус. Комуз кыргыз элинин байыртан бери келе жаткан чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, арча, дагы бир катар жыгачтардан чабылат. Жалбырактары күбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталат. Комуз баш, моюн, тулку, чара, капкак, тепке, үч кулак жана үч кылдан турат. Аспаптын жалпы узундугу болжол менен 90 сантиметрдей. Туурасы 19-22 сантиметрге жетет. Комуздун жаны жыгач жана кылы. Башка жыгачтарга караганда өрүктөн чабылган комуз нарктуу деп эсептелет. Кыргыз элинин музыкалык маданиятынын эң бай булактарынын бири элдик ырлары жана күүлөрү. Булар калкыбыздын турмушунда өтө чоң роль ойногон. Элдик ырлардагы жана күүлөрдөгү залкар ойлор, күчтүү сезимдер, мукам обондор, татаал кайрыктар ар бир угуучунун жүрөгүнө, акылына көп нерселерди баяндайт. Өткөн заманда комуз үнү жайлоодо, боз үйлөрдө жаңырса, бүгүн дүйнөлүк аренага чыгууда. Залкар комузчуларыбыз Токтогул Сатылганов, Мураталы Күрөңкеев, Карамолдо Орозов, Ыбырай Туманов, Ниязалы,
Атай Огонбаев, классикалык күүлөрү, обондору кыргыз элинин салттуу музыкасын жаңыртып келет.